Мамлекеттик сыйлыктарга дагы жетише алдым. Евразиялык университетте окуп, ал жактан да көптөгөн ийгиликтерге жетише алдым. Өзүмдүн жеке ишканамды ачып, өзүмдүн чоң нерселерди ача алдым десем адашпайм. КМШ мамлекеттердин ортосундагы мыкты студенттер аралык конкурсунда дагы ийгиликке жетише алдым. Кыргызстандын атынан барып, Кытайда өзүбүздү көрсөтүп, Кытай элинин тарыхын, маданиятын өз көзүм менен көрүүгө мүмкүнчүлүк ала алдым. Ошол эле сыяктуу көптөгөн машинага чейин керек болсо мындай даяр заводдорду алып келгенге чейинки мүмкүнчүлүктөргө жетише алдык. Эң кымбат заказдарымдын бири бул 60.000 АКШ долларындагы готовый завод. Ал даяр пескоблок чыгарып берет. 大家好，我叫Мерим，我是工具学院的4年级的学生。Кыргыз-Кытай факультетинин 4-курстун студенти, котормочу жана жеке ишкер. Негизинен мурдатан эле пландап жүргөм Кыргыз-Кытай факультетине тапшырам деп, себеби Кытай элинин тарыхы, маданиятына өтө кызыгам жана экономикасына өтө баа бергеним үчүн аны өтө чуңкур изилдегим келген болчу. Азыркы учурда Кыргыз-Кытай элинин ортосунда өтө ынтымак күчөдү жана көптөгөн келишимдер болууда. Ошого байланыштуу Кытай тилин үйрөнүп, өзүңө чоң нерселерди ачууга мүмкүнчүлүктөр өтө көп деп эсептейм. 4 жыл ичинде биринчи курстан эле баштап мен факультетимдин тарабынан көптөгөн сыртка чыгып келдим десем болот, же факультеттер аралык конкурстарга көптөгөн катышып ийгиликтерге жетип, анын артынан мамлекеттик сыйлыктарга дагы жетише алдым. Ошол эле сыяктуу Кыргызстандын мыкты 100 студенти деген лауреатына ээ болдум. Андан сырткары жана КМШ мамлекеттердин ортосундагы мыкты студенттер аралык конкурсунда дагы ийгиликке жетише алдым. Анан 2 курста Казакстандын Астана шаарында Евразиялык университетте окуп, ал жактан да көптөгөн ийгиликтерге жетише алдым. 2024 жылы Кыргыз-Кытай элдеринин аралыгында программа бар. Ошол программадан өтүп, Кыргызстандын атынан барып, Кытайда өзүбүздү көрсөтүп, Кытай элинин тарыхын, маданиятын өз көзүм менен көрүүгө мүмкүнчүлүк ала алдым. Андан сырткары азыркы учурда 2 курстан баштап эле мен бул жактагы Кытай эли менен, Кытай компаниялары менен, көп компаниялар менен иштешип, өзүмө көптөгөн опыт ала алдым десем болот. Ошончо мындай опыттарды алып отуруп, өзүмдүн жеке ишканамды ачып, өзүмдүн чоң нерселерди ача алдым десем адашпайм. Мисалга ала кетсек, азыр жеке каргобузда Кытайдан нелерди гана алып келбейбиз. Оптом товар, ошол эле сыяктуу көптөгөн машинага чейин керек болсо мындай даяр заводдорду алып келгенге чейинки мүмкүнчүлүктөргө жетише алдык. Мисалы ошол эле Кытайдан Кыргызстанга көптөгөн жаңы ачылыш болгон бир заводдорду алып келдик. Эң кымбат заказдарымдын бири бул 60.000 АКШ долларындагы готовый завод. Ал даяр пескоблок чыгарып берет. Ал пескоблок менен азыркы учурда көптөгөн Оштогу, Жалал Абадтагы, Баткендеги курулуштар кетүүдө. Өтө ийгиликтүү болду десем жаңылышпайм. Окуу менен бизнес алып кетсе болот, эгер каалоо болсо. Себеби мен окуган жерде, Кыргыз-Кытай факультетинде менин жумушума кандай десем, мугалимдерим ар дайым колдоо көрсөтүп турат. Себеби мен өзүмдүн жумушум Кытай эли менен, Кытайдын мамлекети менен байланышкан болгон үчүн алар көбүнчө мага жардам бергенге аракет кылышат. Андан сырткары мен жеке ишкер болуп, мындай бирөөдөн суранбайм да, мисалы үчүн бүгүн сабагым бар эле, калышым керек деген сыяктуу менде көпүнчө көйгөй боло бербейт. Ишти болушунча окуудан сырткары кылганга аракет кылам, же мугалимдерге жакшылап түшүндүрүп, ишими алып кете алам десем болот. Жеке ишкер болгондун ушунусу мындай чоң плюс десем жаңылышпайм. Ойлоп көрсөм,
өкүнүчүм деле жок экен негизи, өтө деле чоң өкүнүч, ушундай депчи, эми кичине анча мынча болот, ушуну жөн эле кылсам же кылбай эле койсом болот деп болот, бирок көп нерсеге өкүнбөгөнгө аракет кылам. Анан чын-чынын айтсам, азыркы учурда жетишем деген нерселердин баарына жетише алдым жана жетишкен аракет кылып келе жатам. Ошондуктан өкүнүчүм негизи жок эсептейм. Азыркы чоң бир максаттарымдын бири бул Кытай мамлекетине дагы окуумду улантайын деп пландаштырып жүрөм. Андан сырткары Кытай жана Кыргызстандын достугу үчүн жана кызматташтыгы үчүн өзүмдүн чоң салымды кошконго аракет кылгым келет жана бул тууралуу бардык колумдан келген нерсени кылып, көптөгөн изденүүнү, көптөгөн окууну окуп, ошонун аракетинде жүрөм азыр. Биринчи курстун студенттерине кеңешим азыркы учурда биринчи курстан экинчи курска чейин болушунча эч нерсеге көңүл бурбай окуңуздар. Окуп, андан кийин экинчи, үчүнчү курстан уже мындай өзүңөрдүн кытай тилинен болобу же кандай тармак болсо дагы өзүң кичине ишенимдүү бир фундаментиңер көтөрүлгөндөн кийин гана жумуш кылгыла же дагы бир андан сырткаркы бир өзүңөрдүн эмеңерди, жеке ишиңерди кылсаңыздар болот. Бирок биринчи, экинчи курста сөзсүз окууңарга өтө чоң серьезно мамиле кылышыңыздарды сиздерге кеңеш берем.